Мына туғандар, ассаламу алейкум. Біздің каналдың көрушілері, урматтуу жылқы сүйүүчүлөр, биз Эмил аканын дагы бир атын туғандар тартууну баштадык. Ушул өзүңүздөр көрүп турган чакан атты туғандар, тору атты маалыматын айтып туғандар, мүнөздөмөсүн силерге толук жеткирип берели. Бул ат кандай экенин азыр Эмил ака өзү айтып берсин туғандар, атты сурайлы. Эмил ака, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу кандай сака? Ден соолуктарыңыз. Шүгүр. Аттың кандай бүгүнкү чыгарылышта чыга турган болду деге? Айтыңчы. Бул деле ошо суроолор боюнча, Суроолор боюнча. ошондой аттар терип келдим жана. Бул Кыскасы жүгүрүк аттар. жүгүрүк аттар. Айтып баштай бериң ака. Бул укам киши менен чапты. 5-5ке чапты, аламанга чапты. Улагы совсем күчтүү. Улак өтө күчтүү. Үйүрүчү? Үйрү бар. Үйүрү бар. Жашы канча? Жашы 5 асый. 5 асый. 8 жаш экен да. Бул каяктан келип калган ат өзү? Мына негизи таги түбү каяктыкы? Бул таги түбү Жаллабаттан келген ат. Жаллабат. Базар болгон. Кыргыз жылкыдан, Карабайыр. Карабайыр. Караңыздар. Ат эме кандай 5-5ке чабылбадыбы? 5-5ке чапты. 5-5те кандай немесин позицияда ойноду? Позицияда ошо дуван нападающий деп ойноду. Нападающий, Жанагар аттын Нападающий защитада ойноду. каймана аты барбы? Каймана ат. Шторм деп кайманат. Шторм. Атактуу Штормундай болсун депсиңер да, ака? Ден соолугуна жооп бересиздер. Ден соолуктарына жооп. Оозудагы элпек мына бир колдоо эле. Буроот. Буро. Бир ушуна катуу буруп көрчү. Ордунан айландырып. Бир узун чапсаң дагы болот. Дастан, Узун чагып көрсөтөлү мына. Аттын куйруктары вертолет го, ака? Мына Шторм. Бери алып келип берем, бери. Үстүн көрөлү, туяктарын тартайын силерге. Андан кийин баасын айталы, тугандар. Аттын жанынан келип. Жооштугуна кандай баа бересиз, ака? Жооштугу жоошпу? Кичинекейле икелери карайт. Тебеленген жерлери Мына туктары бар экен, тебеленген жерлери бар. Доказательство. Бунун видеолору барбы жокпу? Чабылып жүргөн. Келип чаап көрүп алса ham болот. Чаап көрүп алса болот, Буга жүзүбүз жарык бакшы. Уят болбойсуздар. Жок. Мына үстүн бири көрсөтүп. Бою канча чыгып калат? Бою 1.55-1.56 бул деле. 55-56 сантиметр. Мына арка алды. Астын көрсөтөлү. Бунун баасы канча, ака, баасы? 230 миң, Замир. 230 миң. Жакын жери. Жакын жери. Балдыда мен доллар менен жазып көрсөтүп койдум, тугандар. 230 миң сом. Эмил аканын Шторм деген каймана аттагы аты. Мына тугандар. Жашында бир кателеп коюңуз, ака. 5 асый. 5 асый, 5 асый, ошондо 8 жаштагы. Значит, бул такшалып калыптыр да, Бул такшалып өзү билет. Такшалган ат, өзү билет. Улак ачканда. Качты. Кандай теке улакка чабылдыбы, торпо улакка чабылдыбы, ошону айтыңызчы. Кече торпо улакка чабылды өткөндө. Анан мына жерде өзүбүздүн 5 айыл бар да. 5 айылды 5-5 чабабыз. Өзүнчө бир неме экен да? Жыл сайын. Кашкатыр экен. Ошол жерде кыйла Оюн көрсөттү. Оюн көрсөтүп айылыбыздын абырын неме кылып атат, Бир айылдын улагын бир неме кылат экен да бул, адамды чарчата турган. Чарчатат. Жакшы ака. Шторм деген ат ушул болду, тугандар. 230 миң дедиңизби? 230 миң. Кеми бар деп айттыңыз, Андыктан достор, чалыңыздар, байланышыңыздар. Шторм деген атты көрсөттүк. Соодаңызга береке болсун. Эмил ака.